Assalamu alaikum, урматтуу телекөрүүчүлөр, урматтуу YouTube каналынын көрүүчүлөрү, Инста катталуучулар, TikTok көрүүчүлөрү. Мен Оразалиев Касымбек Шамшидинович, медицина илимдеринин кандидаты, уролог дарыгер, жогорку категориядагы дарыгер. Сиздерге бүгүн криптаркизм жана гипоспадия ата-энелер сөзсүз көрүлүүчү, сөзсүз билиш керек эки тема жөнүндө сөз кылмакчымын. Сөзсүз каналга катталып кетиңиздер. Жана ушул бизден алыстабай туруңуздар, каналды көрүп туруңуздар, жана силерге өтө пайдалуу маалыматтарды беребиз. Бүгүн биз балдар арасында кездешкен эң оор оорулуу жөнүндө тема жөнүндө сөз кылабыз. Көпчүлүк ата-энелер бул оорулууга туура эмес маани беришет жана эгер калтасында төрөлгөндө биринчи криптаркизм жөнүндө айткан болсок, төрөлгөндө эки калтасында тукумдары баары жок экенин карабайт. Же болсом зара чыгаруу түшчөсү өзүнүн жайында эле ошол жөнүндө анча маани берише бербейт. Биринчи гипоспадия жөнүндө айта кетсек, гипоспадия бул эркек баланын зара чыгаруу тешигинин жыныс мүчөнүн учунда эмес, төмөн жагында жайгашып калуусу. Бул тубаса өзгөрүү болуп эсептелет. Эмнеге дегенде, мына көрсөңүздөр, эркек баланын зара түшчөсү мына зара учунан мүчөнүн учунан чыгышы керек. Гипоспадия дегенин асты жагынан, бул жеринде, мына жердин денесинин астындагы жагынан, же ортосунан, же калтанын астынан чыгып калышы мүмкүн. Бул аябай бүгүнкү күндөгү оор көйгөйлөрдүн бириси, бирок муну жакшы кылып туурлап оңдоп койсо болот. Белгилери кандай болот? Зара түз чыкпайт, чачырап чыгат зара кылгандачы. Жыныс мүчө кыйшайып кетиши мүмкүн. Мына карасаңар, жанынан жана алдынан караганда жыныс мүчөнүн кыйшайып кетишин алып келет. Баланын зара кылуусу кыйындайт. Кээ бир бала ыйлап, күчөнүп зара кылат. Келечекте үй бүлөлүк жашоого таасирин бериши мүмкүн. Гипоспадия деген оору үй бүлөлүк маселеде балалуу болушуна аябай таасирин берип коюшу мүмкүн. Көп ата-энелер өзү эле оңолуп калат деп ойлошот дагы, бул туура эмес. Гипоспадия өзүнө өзү аябайт. Кичинекей балдарында зарасы түшчөнүн өзүнүн аспабынын учунан чыкпай жанынан чыкса же астынан чыккан болсо, ата-энелер анча эле маани берише бербейт. Неге дегенде, жаш бала ойноп жүрөт, ал эч кандай оору алып келбейт, жана приступ алып келбейт, бирок зара кылганда зарасы түз чыкпайт жана чачырап чыгат. Бирок бул криптаркизмди дагы гипоспадияны дагы убагында көрсөтүп коюш керек. Себеби келечекте балалуу болушуна аябай оор өзүнүн кесепеттерин алып келиши мүмкүн. Ошол зара эгер гипоспадия болгон болсо, ал головчатый форма, стволовая форма жана мошоночная форма деп коет. Ошол башка жеринде астында зара кылган жеринде эгер нормада болгон болсо, аспаптын учунда болгон болсо, ал жерде анча эле сезгенүү боло бербейт. Жаш бала ойноп зара кылат, эчтеке болот, эчтекени билбейт. Гипоспадия болгондо да бат-бат инфекция алып келет дагы, ошол зара түшчөсүнүн айланасы кызарып, оорутуп, воспаление 5 признаки бар, ошо оорутуп, кызарып, тез инфекциялар алып келиши мүмкүн. Ошон үчүн урматтуу ата-энелер, жаш балдарга аябай жакшы караңыздар, ошол зара түшчөсү өзүнүн жайында элеби. Эгерде өзүңүздөр түшүнбөсөңүздөр, анда сөзсүз уролог дарыгерге кайрылсаңыздар, көрүп, ошол туура жайында элеби көрүп силерге маалымат берет. Эгерде ошол зара түшчөсү өзүнүн жайында эмес болуп, гипоспадия деген оору диагноз коюлган болсо, анда сөзсүз уролог өзүнүн опыту менен, детский урологдор операция кылабыз. Биздин Урамед клиникабызда ошондой кызматтар бар. Биз ошол зара түшчөсүн өзүнүн жайына алып келүүчү операциялар кылабыз. Эгерде оор формасы болсо, 2 этап менен болот. Эгер жеңил формасы болгон болсо, 1 этап менен эле операция кылып, ошо зара түшчөнүн өзүнүн нормасына алып келебиз, өз жайына. Бул келечекке аябай жакшы кадам болот. Баланын өзүнө дагы, ден соолугуна дагы, баланын келечекте өзүнүн ата-эне болуш, нормалдуу ата-эне болушуна дагы аябай чоң өзүнүн таасирин тийгизет. Урматтуу ата-энелер, гипоспадияда кимде ушул балаңызда зара түшчөсү өзүнүн жайында эмес, ылдыйында болгон болсо, же жанында болгон, же үстүндө болгон болсо, биздин каналга катталыңыздар, астына жазыңыздар, биздин менеджер менен байланышыңыздар, силерге сөзсүз профессионалдуу түрдө жардам көрсөтөбүз. Андан кийинки оору бул криптаркизм. Криптаркизм деген бул тукумдун калтада жок болушу.
төрөлгөндө тукумдун калтада жок болушу. Бала эненин ичинде болгондо тукум мына бөйрөктүн жанында болот. Бала эненин ичинде болгондо тукум бөйрөктүн жанында болот дагы. Төрөлгө жакын калтага түшүп калыш керек өзү. Нормал. Өзү түшүп калыш керек, бирок кээ бирки балдарда түшпөй калат. Түшпөй калганда эмне кылыш керек? Түшпөй калганда ошо роддомдо уже түшкө калтасы тукуму калтада болбогон болсо, уже неонатолог деп коет. Неонатолог врач көрүп эле сөзсүз требование кылат алчы. Сөзсүз көрүнүп коюңуздар, тукуму жайында эмес экен деп сизге маалымат берет. Маалымат бергенден кийин ошол жерде уролог врач чакырышат дагы, көрөт. Андан кийин бала чоңойсун дейт дагы. Ортодон эле ошол 6 ай, 1 жыл өткөндөн кийин ошо бала кээ бирки ата-энеде көрүлбөй калат. Биз мына тилекке каршы 13 жаштагы баланы, Ноокат районунан келип кайрылган 13 жаштагы баланы тукумун түшүрдүк. Бирок эмне үчүн бул кооптуу, эмне үчүн 13 жашка жакканда деле боло берет го деп көбүнчө биздин ата-энелер кайдыгер карашат да. Бала да эми чоңойот да, карап койсоң болот. Эчтеке эмес. Чоңойсун, көрө жатарбыз. Ал тиги кошунаныкы деле ошондой экен, тиги тагамдык баланыкы деле ошондой эле экен го деп анча маани беришпейт да. Бирок бул эң туура эмес ката. Сөзсүз ата-энелер так жана өзүңүзгө мындай келечекке жоопкерчилиги, ошо баланын келечеги сиздердин колуңуздарда көрсөтүп, дарылап аракет кылыш керек. Эми ошол криптархизмдин эмне менен бизге организмге эмне менен коркунучтуу? Эмне үчүн криптархизм коркунучтуу? Эгерде урук бези ичте болуп калса, анда тукумсуздук алып келиши мүмкүн. Биринчи эң коркунучтуу. Экинчиси гармоналдык өзгөрүүлөргө алып келиши мүмкүн. Үчүнчүсү, эгерде тукум денеде болуп калган болсо, эркектин тукуму. Эгерде тукум калтада эмес, дененин ичинде болуп калган болсо, анда ал рак оорусуна алып келиши мүмкүн. Бул уже канча литератураларда окулуп, канча деген профессорлор окуп чыгып, буну изилдеп так аныкташкан. Келечекте эркектин функциясына таасир берет. Ошондуктан убагында убакыт өткөрүбөш керек. Убакытты өткөрбөгөн бул абдан маанилүү. Денеде 36 градус температура, денеде. Тукумда 34 градус температура. Ошон үчүн Аллах Таалам тукумду сыртка жараткан экен, калтанын ичине. Эмне үчүн дегенде, керектүү мезгилде гана тукумдан урук пайда кылуучу клеткалар чыксын. Керек эмес маалда ошол жакта дененин организмдин холодильниги деп коет, ошол жерде турсун деген мааниде тукумду калтага жараткан экен. Аялдарда дагы тукум бар. Алар ичинде, бирок аялдыгы 36 градуска маслашкан. 36 градуста аныгы жетиле берет. Эркектердики жетилбейт. Ошондуктан убагында көрдүңүздөр, убагында текшерилиңиздер. Урматтуу ата-энелер, жаш балдарга аябай жакшы көрүңүздөр. Бул кандай көбүнчө сууга түшүрүп, денесин чомулдурганда, сууга түшүрүп, денени караганда көбүнчө тукумдарын карап коюшат ата-энелер. Кээ биркилер бирок атасы, апасы Россияда чоң ата, чоң энеси карап калышы мүмкүн. Тагасынын колунда калып, жездесинин колунда калып калган жаш балдарыбыз көп болгондуктан ошондо убагынан өтүп кеткен суучулар көп болот да. Анан өзү негизи 6 айдан 1 жашка чейин түшүш керек тукум. Төрөлгөндө түшүш керек, түшпөгөн болсо 6 айга чейин күтөбүз. Эң көп күткөнү 1 жашка чейин. 1 жаштан өтсө, түшпөгөн болсо тукумду уже биз операция кылышыбыз керек. Уялбай, коркпой адиске кайрылыңыздар. Биз дагы бир жаш балдарга дагы бир оору жөнүндө сиздерге сөз кыла кетсек, ошо жаш балдардын ошо калтасындагы суу болуп калган сообщающая водянка деген оору жөнүндө дагы маалымат бере кетсем, төрөлгөндө жаш балдарда калтасында суу болуп калышы мүмкүн. Кандай, оң жагында болушу мүмкүн, сол жагында болушу мүмкүн, же экөөнүндө тең болушу мүмкүн. Ушундай мезгилде аябай кээ бир ата-энелер аябай катуу чочуп кетишет. Катуу коркуп кетишет дагы. Эмне болду экен, кандай болду экен, дарыгерге алып келип көрсөтүп, муну тез кантип жоготсо болот, бир өзүнүн маздары барбы, же бир дарылары барбы, ушуну сүртсөм жолуп кетеби деп аябай катуу кыжаат болушат да. Ошондой учурда биз текшерип көрөбүз, дарылап текшерип көрүп, УЗИ деген обследование бар. УЗИден өткөрүп көрөбүз. УЗИден өткөргөндө баланын ошо калтасы чоңойгону көрүнөт, кайсы жагы шишкен көрүнөт жана канча суу бар экени көрүнөт да. Эмне үчүн ушул водянка деген каналдын абалы, паху грыжа барбы, жокпу, так аныкталат. Кээде ушул калтадагы суу сообщающая водянка сочетание с паховой мошоночной грыжи деп коет. Өзүнүн ошо калтага түшкөн грыжасы менен дагы сочетание болуп калып, бирге болуп калышы мүмкүн. Ошондо сөзсүз УЗИ обследованиянын каналдын, паховой каналынын размери көрүлөт, канча көлөмдөгү суу бар көрүлөт. Ошонун белгилери кандай болот? Калтасында суу
балада жаш балада калтасына суу чоңуп кетет дагы. Кээде бир жагы ишейт, кээде бир жагы ишейт. Анын эртең менен кээ бир жаш балдарда жакшы болуп калат. Калтасында суу жок болот. Кеч бала жүгүрүп ойногон сайын эле кечинде пайда болуп калат. Кайра эртең менен дагы жакшы болуп калат. Ушундай учурларда көбүнчө ата-энелер кечинде жакшы эле эртең менен жакшы болуп калды, жаат болуңуздар деп барбай коет. Жок, бул туура эмес, негизи туура эмес. Дене жанагы бул ушул сабактын башында айткандай, калтада 34 градус температура. Тукумда температура 34 градус болуш керек. Нормасы денеде 36,6. Денеден 2,6 градуска чейин температура аз болгон үчүн жанагы суу кирип чыкканда ичтеги кадимкидей ушу ичегилердин арасындагы суу калтага түшүп чыгышы мүмкүн да. Ушу сообщающий деген канал жабылбай калат причинасы. Ошол канал жабылбай калгандыктан ал ничке ход болот, трубочкасы сыяктуу. Ошондон суу келип калтага кайра чыгып турган үчүн тукум кээде шишийт, кайра кээде шишпейт. Ошон үчүн ушундай акыбал болгондо сөзсүз уролог дарыгерине барып, УЗИ текшерүүдөн өтүп, текшерилишиңиз керек. Бул анан бала ыйлаганда, чыңырып ыйлаганда дагы калтадагы суу көбөйүшү мүмкүн. Кээде катуу болуп калышы мүмкүн, кээде жумшак болушу мүмкүн кармап көргөндөчү. Негизи бул ооруну өзүнөн-өзү сакайып кетиши азыраак случайда болот. 6 айга чейин иштеги кылбай баланы көзөмөлдөп коет, динамическое наблюдение ошондой турат. 6 айдан кийин 1 жашка чейин дагы көзөмөлдө турат. 1 жаштан кийин ошол жоголбогон болсо суу, анда операция түрүндө ошол сообщающий жанагы өткөн түшүндүргөн бул жактан бир канал болот. Ичкеңдерден келип ушу калтага түшкөндө бир канал болот. Ошол каналды акырындап жаап, операция кылып жаап коюш керек болот. Мына жерде калтага мына ичкеңдерден келип түшкөн бир канал келип түшөт бул жерденчи. Ошол каналды операция кылып жаап коюш керек болот. Буну уролог дарыгерлер сөзсүз карап кылып дарылашат. Ошондо калтадагы суу, ичкөңдөйдөгү суу калтага түшпөй калат. Маанисичи. Ошо урматтуу ата-энелер, бала оорубай эле жүрсө, балким өзү өтүп кетет деп жүрбөңүздөр. Бирок баардык учурда эмес, ошондуктан убакыт өткөрүп жибербеңиздер. Диагноз кандай коюлат? Дарыгерге барсаңыздар коюлат, УЗИ текшерүүдөн өткөрүлөт. Пальпация деп коет, дарыгер өзү жаткызып туруп, колу менен кармап көрөт, ошондо билинет. Кээ бир ата-энелер интернеттен ар кандай кеңештерди окуп, май сүйкөп, элдик ыкмалар менен дарылоо аракет кылышат. Бул туура эмес. Анткени маселе сыртта эмес, ич жагында болот маселечи. Ошондуктан элдик ыкмалар мындай учурда жардам бербейт. Эгерде бала кичинекей болсо, жана шишик аз болсо, дарыгер белгилүү убакытка чейин байкап турушу мүмкүн. 6 ай жана 1 жашка чейин дедик го. Шишик чоң болсо, көбөйүп жатса, эгерде бирок шишик күтүп турабыз, бирок эгерде шишик чоң болсо, бала чоңойгон сайын шишик көбөйүп баратса, паховая грыжа деп коет, ошо грыжада коштолсо, 1 жаштан кийин дагы сакталса, операция сунушталат. Операциянын негизги максаты ичкөңдөй менен калтадагы ортосундагы ачык каналды жабуу. Ошондо суюктук өтпөй калат да, калта өзүнчө калтадагы суу отделение өзүнчө болот. Так, урматтуу ата-энелер, баланын ден соолугу бул чоң аманат. Эгерде текшерүү менен көптөгөн көйгөйлөрдү алдын алууга болот. Уялбай, коркпой адистерге кайрылыңыздар. Көпчүлүк мындай оорулар толугу менен айыгат. Эң негизгиси убакыт өткөрбөңүздөр. Эгер бул видео сиздерге пайдалуу болсо, комментарийлерге суроолорду жазыңыздар. Биздин Урамед клиникасынын баракчасына катталыңыздар. Биздин ушу YouTube каналынын астында класс белгисин басып туруп, астына суроолорду жазсаңыздар, биздин менеджерлер сиздерге туура жана так маалымат бергенге аракет кылабыз. Урматтуу элибиз, оорууну алдын алуу бул оорууну дарылагандан көрө жеңилирээк. Мен сиздерге ден соолук каалайбыз. Оорубаңыздар, биз менен бирге болуңуздар.